Qanday saranan? Birdeke çıgarsa bunday bir dostlarıman haça bunday неравнодушный kişilerden bir jaşnakay söz çıgabı desele barыңar эле баса алып эле мени күнөөлөй бересиңер да мен ошого такыр түшүнбөй атам. Ай мен 60-та кемпирмин, 9 жолу операция болгом, 3 органым жок. Мен зоб менен онкология менен баары менен ооругам. Менде 3 орган жок. Анан шүмүрөп момунтип үйдө жалгыз отурам. Сенин оюңарча ушу туура да анткени өткөндө ошону айтып даттанып ай келиним момунтип мени талага таштап койсом тытып жеп кеттиңер го саатчара жизнь бумеранг деп. Кайненемдин 10 баласы бар болчу. А менин күйөөм 5-чи баласы болчу. Бизден кийин да 3-4 кайным бар болчу, кайын сиңдилерим бар болчу. Жизнь бумеранг болгондо мен кайненеме эч кандай күнөө мындай кордук көрсөткөн эмесмин. Наоборот, кайненем мени кордогон. Туубайсың деп. Анткени мен жана баламды 5 жылдан кийин туудум да. Туубас бул куубаш, бул туубаган жалапты ээчип жүрөсүң деп баласын да канышты. Мени жоолгондабай деп кийимим барын көчөгө чыгырыпчы. Анан кызыктай келкенсиңер ай силер. Эмне баарыңар эле момундай ибанутый келесі болуп калгансыңарбы? Бирдеке сен сөгүн өткөнсүң деп. Анан сөгүнөм да. Өткөндө bir видео чыгардым, ыса болуп ыйлап отурдум келинимен таяк жеп. Анан мен аны калпе жок, андай болгон жок деп келинимди акташ үчүн кыска видео чыгарып туруп аны бат эле удалить этип салдым. Ай келиндин келгенде 20 жыл болду, 20 күн мен менен чогуу жашап көрүлүк. Ал келгенден бери мен 9 жолу операция болуп 3 органды алдырдым. Бирок кайта эле мен күнөөлүмүн да. Наоборот мен айтам, келиним кара жолтой акмак, жалап шлуха, шалава, кара жолтой эшек. Ошо келгенден бери мен башым операциядан чыкпайт да. 9 жолку операцияны бирөөдө бир келин болуп баккан жок. Же балам жана келесо далбоеп кичинекей мако. Ай бар мамамды кара дегенге жараган жок. Мен карап жүрөм, көрүп жүрөм. Ай больницада, поликлиникада очередте туруп калабыз. Дүкөндө, базарда, таксиге очередте туруп калса, ошол жерден сүйлөшөбүз да кемпирлер өсүүчү, сырыбызды айтышабыз, ыйлашабыз, бирибизди бирибиз аябыз, сыйлайбыз, бирибизди бирибиз чайга чакырабыз, ошондой кылып. Ошондо баары любой келесо, любой дурак айтат. Балаң далбоеб, балаң келесо деп. А попробуй балама ошентип айтып көргүлө. Попробуй балам ошонтип айтып көргүлө. Бирдеке осура мамам ичет. Ай мен ичем. Анткени мен 4 стенанын ортосуна жалгыз отурам. Мына мен эшигим алдын кебетеси азыр көргүлө. Мына момунтип бүт куурай баскан. Өткөндө бирөө айтат, жап-жаш экенсиң го, алдуу күчтүүсүң деп. Как будто эле мени бир алдуу күчтүү кылып бир жака жумшап койсун. Мына туалетке барыш үчүн мен могул камышка чалып 1000 жыл 1000 жолу сени талкалайм. Ушу туурабы? Балам болсо айтып атат. Өткөндө мен жокмун бүттү деп туруп телефонду 1-2 жумага өчүрүп койсом, айланайым, балам ыйла укмуш болуптур. Мамам кара деп. Далбоеб бала Азат. Мамаңды ошончо жакшы көрсөң, эмне мени кордоп чытып аттыгында? Эмне кордоп чытып аттың? Мен ушунча керек экенмин. Мама деп истейт экенсиң. Мен өлүп калганда сени ким истейт, ким карайт өкмө? Мен ордундабы сен я? Же сен мамаң бессмертный Кощейби? Ушунча макоосуңбу Азат? Садага кетейин, жалгызсың. Туубай жүрүп, тууганын көрбөй жүрүп көргөн балам. Сен ушунча мамаңды кор кылып койбадың. Бир Нургүлдүн көтүн жалап, ошо бир жүлжүйгөн бир страшный өсгөн 5 жашылуу, ёп твою мать, красавица болсун. Бой 1 метр, туурасы чоң андан. Боюнан шкаф квадратный. Еще характери чочко. Анан эркектер ошондой ёбнутый квадратный аялдар жакшы көрөт экен. Ойношу да көп алаптын. Ушунча страшный болсо да. Менде сүрөтү жок болот, болсо сүрөтүн чыгарып коюм. Көзү момундай жүлжүйгөн. Эгүүнүн кемшейген, сап-сары эки бети кыпкысыл болуп, ёп твою мать, тоодон жаңы жапайы кишип түшүп келгендей. Анан деле бужалаптын көтү кымбат, ойноштору толтура, эрин пошел нахуй деп коет. Мына мен ушул жерден ишенгим келет да. Башын айлантат деген чын окшойт. Башын айлантат деген чын окшойт. Бул сука канчык. Мен кымындай 16 жаштагы балама тийип алып башын айлантабасы керек андан ары. Мен жалгыз балам туубай жүрүп, тууган жалгыз көргөн балам. Бүгүнкү күнү көрдүңөр менде плачевный состояние мени чыдап коюп чыдап жүрөт.
Mama çıdaçı derdi. Harbi sayın men çıday albayım. Men ömrüm men besmertek kaşıyım. Men çıday albayım. Ben жалғыздан тажап kettim. Karlar үйüne ketem dep ötkönde aytып atpayım. Telefonda 2 juma öçürüp koysam. Mamam kayakta kim gördü dep tayke payke itpay çotpay bir tuğan it tuğan barına çalıp. Mamam çok da iyiyle okumuş boldur. Mamam tappay atam dep. Ay oşonusun bile bugün taptı bolgonu bir juma bol elek tapkanına. Kaytele bayağı it adatıp karmalı. Men kayak varışım gerek, emne kılışım gerek. Kim bana jardan beret. Meni jönlü apa kılçuңар barsыңарбы, apaga zarlar bar ekensiңarбы. Баягы Москвага мени тарага чытып аттырып катын экөө ээрчип кетип калганда бир жашынакай кыргызып айтты эле. Апа жүрүңүз, мен 2 балам бар, ошого жок дегенде түшкүсүн чай кайнап береңе жарайсызбы, мен сизди апа кылып алам. Мен апам жок, жетим деп. Ana men balamды кыйбай барбай койгом. Мен бирөөгө апа болуп кетсем, элестетип көрсөм, мен бирөөгө апа болуп кетсем, балам апасы жок, мен жок, кантет деп. Ey men ölgönчө тажадым, жалгыздыктан ölgönчө тажадым. Анан жакшынакай кыздарым бар да, мен сиңдилерим, кыздарым бар. Мени жакшы көрүп сыйлап турушат. Бул апа кыйын, бул апа жакшы. Эже ачыгыр айтат, чынын айтат деп. Азыр деле ошо чынын эле ачыгын эле айтып атам. Мен уша канча жылдан бери жалгызмын. Же ден соолугум жок болсо, действительно мен внешность аябай красивая, такая стройная, зыңкыйган аялмын. Жок жерлерим баарын жашырып, корсет кийем, протез кийем, зыңкый болуп, колду чөнтөккө салып, жылмайып күлүп сүрөткө чөбөрөм. Анткени небере кызым, алтын кызым, Насковай мени ошентип сүрөткө чөбөрөт. Чындап келсе жашоодо мен андай эч кандай андай эмесмин. Мен коро болуп калган байкуш кемпирмин. Эй, товарищи, мага акыл үйрөткөнүңөр бирөөңөр алып кеткилечи мени. Я вас очень прошу. Же карлар үйүнө өткөрүп койгулачы. Бияктан эч жактан булак таба албадым. Соцпомощко барып айтсам, үйүң бар, сен беззащитный эмессиң. Жашай бер, Зойка эжеке деп. Пошел нахуй, блядь.